Урматтуу кыргызстандыктар, колдооңуздарга чоң рахмат. Сиздердин ар бир айтылган жылуу сөзүңөр, колдоо максатында жазган катыңар жана чалууларыңар демиме дем кошту. Бул мен үчүн абдан жагымдуу. Министр катары жумушка киришкен күнү мен сиздерге отчет берем деп убада бергем. Андыктан эртең 100 күндүн ичинде биздин команда кандай ири долбоорлорду ишке ашырганын айтып берүү үчүн пресс-конференция беребиз. Баса азыр мен жөнүндө, министрлик жөнүндө ар кандай ушактар айтылып жатат. Сиздерди ишенимдүү булактардан такталган маалыматтарын гана окууга чакырам, деп бөлүшөт Тилек Токтогазиев өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Документтерди тапшырып, кечээден бери иш кагаздардын аягына чыгып жатамын. 04.02.2021 иштегениме 100 күн болот экен. Отчетту бул жерге сөзсүз чыгарамын. Жүрөгүм тынч, бир кыйла жеңилдегендей сезимге жетип калдым. Коронавирус боюнча кырдаалга жоопкерчиликти көтөрүү оор болуп жатты. COVID-19 менен күрөшүү республикалык штабтын жетекчилигин бүгүн Саламаттыкты сактоо министрлигине тапшырып беремин. Мени колдоп жардам берип жаткандарга да, ишимди сындап катуу талаптарды койгон ар бирөөңүздөргө чын дилимден ыраазычылык билдиремин. Чоң кызматтын жоопкерчилиги да оор болот. Оор кырдаалда вице-премьер-министрликке дайындалып келгеним, ал кезде убактылуу мөөнөттөгү экендигин алдын ала сүйлөшүлгөн эле. Эч нерсеге кейибеймин, деп бөлүшөт Эльвира Сурабалдиева өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Кадр саясатына кимдер нааразы? Садыр Жапаровдун такка отурушунан кийин эле жаңы өкмөт тууралуу маселе күн тартибинде турду. Эми жаңыча иштей турган мурда кийин жемкорлук же башка жагынан айыбы ачылып, абийири төгүлбөгөн жаш кадрлар керек эле. Анан да Садыр Жапаров шайлоо мезгилинде элге убада берип, жаңы өкмөт түзүлөөрүн кадрлар бир четинен толук кайра каралып чыгаарын айткан. Ошол нерсе эми болуп жатат. Азыр өкмөт башчылыкка келген кадрга да, мурда орун басарлыкта иштеп жаңы курамга илешпей калгандарга да, айрым революция жасап кызматка келгендерге да ар кандай сөздөр айтылып жатат. Ал эле эмес Бакиевдин кадрлары кайра келип жатышат деген бүйүр кызытма кептер айтылууда. Иши кылса туура болду, колдойбуз дегендер арасында кылтыйып нааразылар да болууда. Садыр Жапаров өзү айткандай эч кимге байланышы же тийиштиги жок. Мурда эч бир башкаруучулар менен иштебеген, көрбөгөн. Бирок ар тараптуу даяр, таза кадрлар Кыргызстанда жок. Аларды башка планетадан эле таппаса, башка жерден табуу кыйын. Бардык такшалган же тажрыйба топтоп калган кадрлар кечээ эле башка президенттердин учурунда ар кайсы кызматта иштеп келишкен. Эми аларды өгөйсүнтүп, кууп жибергенден эч ким үйүз чыкпайт. Кайра бизге зыян. Садыр Жапаров кадрлар боюнча өкмөттүк реформа боюнча жоопкерчиликти моюндап, өлкөдө өзгөрүү жасаганга аракет кылууда. Эң оор учурга дуушар болду. Оор учурда өлкө башына башчы болду. Жоопкерчиликте, тобокелдикте өтө жогору. Себеби 30 жыл бою Кыргызстандын экономикасынын кедери кетип, эл мүлкү уурдалып, чачылып, коррупция толугу менен бийлеп, мурдагы жетекчилер алдыга жылуу эмес, артка кетенчиктөө менен иштешкенин азыр көрүнүп калды. Туугандарын, кудаларын, өкүл балдарын четинен кызматка коюу, ресурстарды чогуу талап, баюу менен алек болушту. Аны элдин баары көрүп билип турду. Парламент өлкөнү сазга батырды. Бир дагы жоопкерчиликти сезбеди. Эл баарын өзү чечкен. Жоопкерчиликтен коркпогон эрки күчтүү башчыга зар болду. Ошентип Садыр Жапаровду президент шайлап алды. Эми ага баш ийүүгө, ага макул болууга туура келет. Антпеген күндө саздан чыга албайбыз. Эртеңибиз коркунучтуу. Эң маанилүүсү өкмөттүн структурасы кыскартты. 48 министрликтен 16сы калды. Миллиондогон, миллиарддаган акчалар үнөмдөлөт. Иштегендерге да талап өсөт. Иштин натыйжасына карап жоопкерчилик каралат. Учур ошону талап кылууда. Кечээ революция жасады эле, тиги же бул кызматтан кетпеши керек деген кептер айтылууда. Эмне революцияны кызмат алуу, доор сүрүү үчүн жасашканбы? Же өзгөрүү болсун үчүнбү? Кечээ эле 2010 жылы шейит кеткен балдардын каны менен кызматка келген убактылуу өкмөттөгүлөрдүн азыркылардан айырмасы кайсы? Эгер ушундай боло берсе, жок, өзгөрүү керек. Бизге эл башына келген кишинин айланасына баш кошуу, биримдик жана темирдей тартип керек. Ошондо иш алдыга жылат, ошондо акыбалыбыз оңоло баштайт. Башка кептин дегеле кереги жок. Кыргыз аргумент. Ит күлүгүн түлкү сүйбөйт. Жаңы шайланган премьер-министрден кийин мен ушинтип ойлоп калдым. Акыркы 30 жылдан берки 5 президенттин бирөө дагы өз командасын
өзүнөн күчтүү, караңгыда жол тапкан, капылет жерден сөз тапкан кызматкер дейбизби, саясатчы дейбизби, адамдардан курбаптыр. Тескерисинче бири калбай бешөөсү тең тегерегине хоп, ляппайдан башканы оозонбаган адамдарды чогултуп, ошолор менен мамлекетти башкарып келишкен. Жыйынтыгында бүгүнкү акыбалга туш келип олтурабыз. Жаңы президенттерибиздин буга чейинки бешөөнүн эч кандай артыкчылыгы жок экендигине бир жума өтпөй күбө болуп олтурабыз. Мен шайланбайм, парламент шайлады деген жомокту Кыргызстандан башка жерде айткыла. Биринчиден, аныңарга бешиктеги бала дагы ишенбейт. Экинчиден, Садыр Нуркожоевич менен чечилген деп Марипов өзү айтып жатат. Демек, президентке акылына акыл кошуп, туура эмес кылса түзөп тура турган өзүнүн программасы, амбициясы бар. Башкаруучулук жөндөмү бар Таалатбек Шамудинович, Темирбек Асанбеков сыяктуу пымы кереги жок. Тескерисинче акча дүнүйө деген көзү кызарып, шефи эмне десе сөзүнөн чыкпаган, өйдө карап каяша айтпаган, элиңдин кызыкчылыгын уруп дагы ойнобогон, жер карама кадрлар керек. 3 айдан кийин премьер-министр жоюлат, ызылдабай чыдап тургула дей турган болсоңор, анда азыркыларды алмаштыруунун кандай кажети бар эле? Келерки шайлоодо азыркы чакырылыштагы депутаттардын 90% кайра келерине бөркүңөрдө эле ишене бергиле. Мурдагы Ак Жол, Ата Журт, СДПК сыяктуу эле бардыгы мекенчилге өтө качууга аракет кылышат. Келерки 5 жылдыкта аз калды, 30 жыл чыдадыңар, эми 5 жыл чыдап бергиле деген ураандын алдында өткөлөт окшойбуз. Кыскасы, сөзүмдүн төркүнү маалым болду окшойт. Постумдун раматтылык Дооронбек Садырбаевдин шордуу мурдуңа бок сүйкөсө билбеген кыргызым, зөөкүр балдарыңдын дагы далай кордугун көрөрсүң деген сөзү менен аяктайын. Докемдин сөзү бир азыраак бурмаланып калса, окурмандардан алдын ала кечирим сурайм, деп жазат Элбар Бостейков өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Мен Новиковго эч каршылыгым жок, бирок акыркы окуядан соң бир оюм тастыкталып атат. Эмнегедир биз орустар иштесе жакшы экен, ремонт жана башка иштерин орустарга жасаткан оң. Орус мугалим болсо жакшы да. Орус демек тактык жана адилеттүүлүк деген пикир жашайт. Эмнеге мынча шордуубуз? Эмнеге кыргыздар өзүбүздү ушунча жек көрөбүз? Мен ойлойм, азыр Новиковдун ордуна башка бир кыргыз болгондо мындай талаш жаралбайт эле. Анткени кыргыз кыргызга күйбөйт, атаңдын көрү. Ошол өкмөт башына бир кыргыз турганча, орус болсо жүрөк тынч жашайбыз да. Элементарно борбордо чет өлкөлүктөр келип торговый центр курса, ал түрктөрдүкү деп тынч жүрөбүз. Ал эми кыргыз ушундай куруп көрсүн, аны чукуп, жеп, сөөгүн кемирип салабыз го чиркин. Мындай темпте кыргыздын өнүгүүсү дагы алыс го. Ачыгын айткылачы, Артемдун ордуна башка бир кыргыз болгондо ушунча жан тартат белеңер, деп бөлүшөт Орозбек Осмонов өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Өмүркулов: Финпол күн сайын бирөөнү сүйрөп барып камап, бизнесмендерди качырып жатат. Инвесторлорду коргой турган мыйзам чыгаруу керек. Бул тууралуу депутат Иса Өмүркулов 2 февралдагы жогорку кеңештин жыйынында жаңы өкмөттүн курамына сунуштарды айтып жатып билдирди. Депутат инвесторлорго ишенимсиздик күчөгөнүн билдирди. Финпол күн сайын бирөөнү сүйрөп барып камап жатат. Ким ишенип акчасын чыгарат? Бизнесмендерди качырып жатабыз, деди Өмүркулов. Булак Назар Ньюс чекиткейчи. Сулайманов: губернатор менен акимдерди жоюш керек, алар чоңдорду тосуп узаткандан башка эмне иш кылышат? Мындай пикирин 2 февралда депутат Алтынбек Сулайманов билдирди. Анын айтымында өкмөт башчы айыл өкмөттөр менен ортомчулары жок түз иш алып барышы керек. Биз аймактарды өнүктүрүү жылы деп жарыяладык, бирок эч кандай алдыга жылуу болгон жок. Айыл өкмөттөргө мүмкүнчүлүк берүү керек. Губернаторлордун эмне кереги бар? Акимдердин бүгүн болбосо дагы келечекте жоюш керек. 453 айыл өкмөттү 200гө кыскартып, премьер-министр алар менен түз иш алып барышы зарыл. Ортомчулардын эмне кереги бар? Губернатор менен акимдер лента кесип, чоңдорду тосуп узаткандан башка эмне иш кылышат, деди Сулайманов. Өкмөт башчылыкка сунушталып жаткан талапкер Улукбек Марипов административдик реформа боюнча кээ бир кадамдарга барыш керектигин айтты. Булак Говори Чекит ТВ. Самара Каримова: Улукбек Марипов мактоого татыктуу. Мындай пикирин ырчы Самара Каримова жеке Instagram баракчасына жазды. Премьер-министрликке Улукбек мырзанын талапкерлиги каралып жатыптыр. Ийгилик коштосун. Жаш, билимдүү, мыкты ийгилик каалайм. Жакшы адамды жакшы деп айтууда эрдик, дейт ал. Булак аргумент чекиткейчи. Улукбек Марипов: техникумдарда конокторду кантип тосуп алуу керектигин окутуу керек.
Кыргызстандын премьер-министрлигине талапкер Улукбек Марипов өлкөдө туризм тармагын кантип жакшыртуу жөнүндө айтып берди. Ал конституциялык мыйзам, мамлекеттик түзүм, сот, укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында туризм тармагы экономикалык блокто болот. Анткени бул киреше алып келүүчү багыттардын бири деп белгиледи. Бул тармак ар бир үйгө, ар бир айылга киреше алып келиши мүмкүн. 4 мезгилде тең өнүктүрсө болот, деди премьер-министр кызматына талапкер. Ал бул тармакты өнүктүрүү боюнча программа иштелип чыгат деп кошумчалады. Атап айтканда, Марипов алгач өлкөдө инфраструктура бөлүгүндө шарттарды түзүү керек деп белгиледи. Бизге келген коноктор аэропорттон баштап жүгү менен келгенде кыйынчылыктарды сезе баштайт, кеткенче ошондой. Мен Арменияда болгом, ал жакта керек болсо таксист да өз өлкөсүн мактай баштайт. Биз конокторду тосуп алууну техникумдарда окутушубуз керек, деди ал. Ошондой эле Марипов эгер бул программа кирсе, этнокомплекстердин курулушун салыктан бошотуу зарыл деп кошумчалады. Булак, Назар Ньюс, Чекит, КЖ.